Гуманитардык технологиялык колледждин социалдык технологиялар жана коомдук илимдер кафедрасынын жамааты тарабынан ата-энелер жыйналышы өткөрүлдү. Жыйналышка кафедра даярдап жаткан социалдык иш жана укук жана социалдык камсыздоонун негиздери адистигинде билим алып жатышкан студенттердин ата-энелери чакырылып, Ош облустук сот департаментинин өкүлдөрү, Кыргызстандагы Кызылай коомунун түштүк бөлүмүнүн кызматкерлери, Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын адистери, колледждин жетекчилиги жана кафедранын жалпы жамааты катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө кафедра башчысы доцент Марасолова кафедра даярдап жаткан адистиктер, билим алып жатышкан студенттер жөнүндө кеңири маалымат берди. Ата-энелер өзүнө чакырып койсок, биз бул жер бар иштейт, ал жер бар иштейт деп айтканда, сиздер толук маалымат албай кетиптириңиздер. Ошондуктан бүгүн ата-эне иштөөчүлөрдү чакырып, сиздер менен көзмө-көз сүйлөшүп, балдарыңыздар келечекте кайчы иштей алат. Кызым кайсы жерден барса, ошол өзүнүн иш ордун таба алат деген кеңири маалымат берүү үчүн биз атайын өздөрүнүн ошол өндүрүштөн сабак бергенбиз. Мына Медер агайыбыз ошо биз ишке киргенден баштап эле өзү айткандай практика боюнча толугушуу боюнча болгон. Сот департаментинин өкүлдөрү тарабынан укук багытындагы адистиктин коомго тийгизген пайдасы, эл арасындагы орду, келечеги тууралуу маалыматтар айтылды. Биздин студенттер келечекте элдердин укугун коргоодо мыкты билимге ээ болуп, мыйзам багытында иштерде чыныгы кесипкөй, билимдүү адис болууга чакырды. Ишке алуу боюнча дагы буга чейин дагы гуманитардык колледжге дагы келип сабактарды өтүп, түшүндүрүү иштерди дагы жүргүзүп кеткенбиз. Азыр бүгүнкү күндө колледж менен дагы тыгыз байланышта иштеп, ал боюнча дагы иш алып барылып атат. Практикалык жардам, практикага жөнөтүү боюнча да келишимдер түзүлүп, иш жүрүп жатат бүгүнкү. Студенттерди Кызылай коому алгач ыктыярчы катарында көргүзүп келет аларды. Биздин ошол кыймылдын кандай иш-аракеттер жасайбыз, алгач ошол боюнча таанышып, андан соң практика жүзүндө келип үйрөнүшсө болот. Андан кийин кошумча ошо долбоорлор ачылат. Ошо долбоорлорго жараша алар өзүнүн жөндөмдөрүн конкурс аркылуу биз жумуш ордуна кабыл алабыз. Кафедра даярдап жаткан социалдык багыттагы студенттер шаардагы бардык мекеме ишканалар менен тыгыз иш алып барышат жана биздин студенттер теориялык алган билимдерин практикада чыңдоого мекеме ишканаларга практикага барып турушат. Алар баягы көздөрүндө баягы миң укканда бир көргөн деп коет. Алар ошол практикага чыгып, ошо соцработник биргеликте ошо иштерди жүргүзүп атышат да. Ал деген ошол бардык жаш жетелектер арасындагы алгандай иштерге булар барып көрүшүп, жеринде барып көрүп, ошолор менен тыгыз мындай баарлашуу, ошондой эле баягы мындай иштерди алып барып атышат. Азыркы күндө ошо практика менен алар биргеликте мынакей биз колледж менен, университет менен атайын баягы иш-чараларыбыз бар, ошондой эле булар менен кошо иш пландарыбыз жана баягы келишимдерибиз бар. Ошо менен иштер жүрүп атат десем болот. Өлкөбүздүн келечеги үчүн мыкты адистерди даярдоодо бир гана окуу жай эмес, ата-энелердин дагы ролу абдан чоң. Үй бүлөдөгү тарбия менен окуу жайдын ортосундагы байланыш тыгыз болгон коомго пайдалуу мыкты адистер даярдалып чыгат. Ата-энелерге болгон өздөрүнүн ички ата-энелерге деген, окуучуларга, студенттерге деген бир эмнелерин баарын ачып кетишти да. Мен бүгүн аябай ыраазы болдум. Иштерине ийгилик каалайм. Мындан арда жакшы иштешсин. Ошо ата-энелер менен дагы карым-катнашта болуп, ушундай дагы чогулуштарды, жыйындарды жасап турса болот. Мен өзүм Элет Нурой коомдук фонддун директору болуп иштейм. Эгер ушундай муктаждыктар болуп жаткан болсо, ушул студенттерге мен алымын жетишинче жардам бере алам. Исхак Туратбеков, Эркин Бакиров, Ошту жаңылыктары.